Азыркы учурда биздин өлкөбүздө бир талаш жараткан бул БАДылар, биологиялык активдүү кошулмалар. Бул бизге керекпи же кереги жокпу? Мунун пайдасы барбы, жокпу? Ушул жөнүндө бүгүн бир талкуу кылып көрөлүк да, мунун тарыхын да карап көрөлүк. Билесиздерби, БАДыларды качан колдоно башташкан? Мен силерге бир мисал айтып кетейин. Япония 45-жыл адамзаттын бир тарыхында өтө бир кайгылуу окуя болгон. Нагасаки менен Хиросима шаарына атомдук курал колдонулган. Миллиондогон элдер жабыркап, андан дагы көп адамдар ооруга чалдыккан. Орто жаш 40-45 жаш болуп калган Японияда. Ошондо Япония мамлекети 50-жылдан кийин ар бир жаранга, мектептин окуучуларына дагы, студенттерге дагы, бала бакчадагы балдарга дагы, жана керек болсо жумушчуларга дагы милдеттүү түрдө ичирген ошо БАДыларды. Эми ошонун натыйжасы эмне болду? Азыркы учурда Японияда 1 миллиондон ашык адам жүзгө чыгып отурушат, 100дөн ашып отурушат. Бул натыйжасы. Ушул БАДы бизге керекпи же кереги жокпу? Сиздин чечимиңизде болот. Урматтуу достор, эгер сиздер дагы сапаттуу, сертификацияланган жана ошол Япониядан келген БАДыларды колдонот элем десеңиздер, профилактика түрүндө дагы же болбосо ооруп атсаңыз дагы бул сиздердин денсаулыгыңызга өтө чоң пайда алып берет. Төмөнкү номерлерге кайрылып, кене маалымат алсаңыздар болот. Кыргызстанда 7 жылдан бери расмий түрдө 4 япониялык компания менен иштешебиз. Официалдуу түрдө келет. Денсаулыгыңызга кам көрүңүз, жакындарыңыз менен бөлүшө кетиңиз.